Бекмамат Осмонов атындагы Жалал-Абад университети, Жалал-Абад колледжи педагогикалык жана социалдык бөлүмүнүн АТК-38 тайпасынын студенти Бактыбек кызы Анара. Предмет — философия, окутуучу Абдрашева Умида Абдалимовна. Берилген тапшырма боюнча сабактын темасы — орто кылымдагы араб, ислам философиясы. Орто кылымдагы мусулман философиясы ислам дини үстөмдүк кылган жана ислам дүйнө таанымы басымдуулук кылып турган философия. 7-кылымдын экинчи жарымында исламдын аты менен ири чоң басып алуучулук согуштар жүргөн. Натыйжада араб халифаты түзүлгөн. 8-9-кылымда чыгышта өзгөчө араб маданияты пайда болгон. 9-кылымдын башында Багдад ири илимий борбор болуп калат. Мектеп, китепкана, илимий коомчулук өнүгүүгө жетишет. Адамдагы эң жогорку байлык билим деген принципти жакташкан. Араб философиясынын өкүлдөрү болуп чыгышта Ал-Кинди, Ал-Фараби, Ибн Сина, батышта Ибн Баджа, Ибн Рушд эсептелет. Ал-Кинди — чыгыш аристотелизминин алгачкы өкүлү, 200гө жакын эмгектин автору. Ал антиктик философияны чыгышка тарата баштаган жана философиялык чыгармаларды араб тилинде которгон. Ал-Кинди метафизика, логика, математика, астрономия, медицина жана башкаларга кызыккан. Ал Кудайды таанган эмес, бирок философияны Кудай таануудан бөлүүгө аракеттенген. Ибн Сина — Европада аны Авиценна деп айтышкан. Ал врач, ар түрдүү башкаруучулардын тушунда вазир болуп эмгектенет. Канон врачебной науки негизги эмгеги. Анын 5 китебинде медициналык билимдер жана өзүнүн тажрыйбасынын натыйжасындагы жалпыланган жана системага салынган. Бул эмгек араб дүйнөсүндөгү жана ага чейинки Европада медицина боюнча методикалык көрсөтмө болуп калган. Ибн Синанын негизги философиялык эмгеги «Книга исцеления» Шифа китеби. 18 томдон туруп логика, риторика, поэтика, физика, метафизиканы камтыган. Бул чыгармада акыл билими менен практиканын ортосундагы байланышты түзүүгө аракет кылган. Ибн Сина Кудай дүйнөнү жараткандыгын айтуу менен татариянын түбөлүктүүлүгү жөнүндө концепцияны өнүктүрөт. Кудай дүйнөнүн себепкери. Кудай жана дүйнө бири-бирине себеп жана натыйжа катары мамиледе болот. Себеп жана натыйжа бири-бирсиз жашабайт. Ошондуктан Кудай дүйнөсүз, дүйнө Кудайсыз мүмкүн эмес. Эгер Кудай түбөлүк болсо, дүйнө да түбөлүктүү деп айткан. Ал-Фараби чыгыш элдеринде Ал-Фараби Аристотелден кийинки экинчи окутуучу деген ат менен белгилүү. Орто кылымдагы ойчул философу 870-жылы Сырдарянын Фараб деген районунда төрөлгөн. Ал жер азыркы Казакстандагы түштүк Казакстан областынын Шаул-Дер районуна таандык. Абу-Насыр Ал-Фараби оокаттуу түрк уурусунан чыккан. Анткени анын айтканда тархан деген сөзү белгилүү. Ал-Фараби таанып билүү процессин бакытка жетүү жөнүндө деген трактатында ачык көрсөтөт. Анда башка эмгектердегидей эле билим алуу бакытка жетүү деп түшүндүрүлөт. Ибн Рушд араб философиясын жыйынтыктап, схоластикага күчтүү таасирин тийгизген философ болуп саналат. Европада ал Эвероэс деген ат менен белгилүү. Ибн Рушд Андалузия жана Мароккодо жашаган сот врач болуп эмгектенет. Өмүрүнүн аягында эреттик катары куугунтукталган. Ал филология, табигый илимдер, медицина, юриспруденция, филология боюнча чыгармаларды жазган. Ал Аристотелдин белгилүү чыгармаларынын баарына комментарий жазган. Анын замандаштары мындай деп айтышкан: Аристотель жаратылышты түшүндүргөн, ал эми Эвероэс Аристотельди түшүндүргөн. Ал комментатор эле болбостон, оригиналдуу, окумуштуу жана философ болгон. Ибн Рушд араб философиясындагы акыркы ири өкүлү болгон. 13-кылымдагы философиялык проблемалар менен алектенүү токтотулат. Ибн Рушдтун чыгармалары еврей жана христиан философтору тарабынан анализге алынып, четке кагылат.